Салам, менин сүйүктүү көрүүчүм. Бүгүнкү менин коногум Кыргыздын чыгаан мыкты мырзасы Мээрканов Адилет Асанович. Саламатсызбы? Сиз ушу жогорку кеңешке 27 округдан депутаттыкка талапкер болуп келип жатсыз. Алгачкы эле суроом болсун. Саясатты баягы көпчүлүгү татаал нерсе деп ойлойт да. Саясат бул сиз үчүн эмне? Саламатсыздарбы, Ысык Көл облусунун тургундары. Жакшы суроо болду. Бул саясат мен үчүн бул чоң бир жоопкерчилик деп эсептейм. Себеби бул саясатта именно Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши бул мыйзам чыгаруучу жана карапайым элдин аткаруу бийлигинин ортосунда болгон көпүрө бул депутат болот. Ошол себептен бул ар бир мыйзамды кабыл алууда, бул мыйзам деген бул чоң бир чечим да. Ошондо каждый бир ар бир адамдын, ар бир айылдын тургуну, райондун тургуну, облустун тургунунун тагдырына тиешелүү болгон, жашоосуна тиешелүү болгон чоңдогон чечимдер, мыйзамдар кабыл алат. Ошол себептен саясатты бүгүнкү күнү ушу жогорку кеңештин депутатчылыгын мен чоң бир элдин сага ишенип берилген бир чоң бир жоопкерчилиги деп эсептейм. Ошого кошуп өзүңүз жөнүндө да кыскача айта кетсеңиз, ким болуп иштегенсиз, каяктын кулунусуз дегендей. Мен өзүм ушу Мээрканов Адилет Асанович, ушул Ысык Көл облусунун Түп районунун тургунумун. Ушул Ой Булак айылында окугам. Андан кийин Калин Өрсөнбеков атындагы Кудургу мектебинде окугам. Андан кийин Каракол шаарында лицейде окудум. Андан кийин улуттук аралык университеттер Ала Тоодо окудум. Ал жерде международный отношения, экономик управление окудум, дипломатия. Андан кийин Кыргыз Республикасынын юридикалык академиясында окудум. Именно сот прокурор факультетин окуп, андан кийин ушул Кыргыз Республикасынын ушу каржы полициясынын коомдук көзөмөлүндө иштедим. Андан кийин ушул прокуратура тармагында коомдук жардамчыдан баштап ушул Ош облустук прокуратурасынын бөлүмүнүн улук прокуроруна чейин 11 жыл эмгектендим. Именно ошо юридика жаатында именно 11 жыл иштептирмин. Бүгүнкү күнү кайдыгер карабай, уже алган ушул билимибиз, иш тажрыйбабыз, анан мекенге болгон сүйүүбүз менен бүгүнкү күнү ушул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине Ысык Көл облусунун элинин атынан аттанып атабыз бүгүнкү күнү. Чоң бир жоопкерчилик үчүн. Сонун жооп болду. Анан сиздин программаңыз менен мен толугу менен таанышып чыктым. Ал жерде көптөгөн баягы көйгөйлүү маселелерди да козгоп турсуз. Экология жана бир өзүбүздүн кичимекенибиз Ысык Көл тууралуу дагы маселени козгогон экенсиз. Ошо жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, биз өзүбүз программабыз командабыз менен жазып атканда ушул именно мындай көйгөйлүү, элибизге бир пайдасы тие турган, ушул өзүнүн жерибизге пайдасы тие турган программалар, анан биз ишке ашыра ала турган, то есть мындай жанагы небесные замки салбай, чисто мындай реальный, приземленный программа менен баратабыз бүгүнкү күнү биздин командабыз. Ошонун арасында мына сиз белгилеп кеткен бул биздин Ысык Көлдүн жана Ысык Көлдү сактап калуу, экологияны сактап калуу деп бул бүгүнкү күнү өзүңөр көргөндөй ошол Ысык Көл облусунун жайгашкан Ысык Көл бул ар бир кыргызстандык үчүн эле бул жанагы Ысык Көл Кыргызстандын бермети дейт го. Бул өтө бир жөн эле бир көл эмес. Бул бизге особенный бир эме да, жер. Ошол себептен Ысык Көлдү сактап калуу жана жылына канча метр тартылып кетип атат деп көп эме вопростор болуп атат. Ошолор боюнча биз бүгүнкү күнү ошол Ысык Көлдү анализдеп, кандай шарттар менен биз сактап калса болот, ошону жанагы лесопосадка, увлажнение болуш үчүн, жерлер нымдашып туруш үчүн нелерди кылыш керек, ошонун баарын биз программабызга камтып, жанагы ар бир адам 10 бак дегендей болуп, бак сээп, токой сээп, көлдү кандай сактап калабыз. Бул жанагы биз колдонуп аткан суулар деле көлгө жетпей калып атат деген көп талкуулар болуп атат. Ошонун баарын биз мындай подробный өзүнүн программабызда айта кеттик. Пути решений. Экология боюнча деле ошол жана бүгүнкү күнү Ысык Көл облусунда, например, жана браконьерство менен катуу күрөш болуп атат.
укук коргоо органдары, ички иштер органдары тыюу салып, мыйзамдын негизинде тыюу салынган мурда эле. Бирок азыр жакшы күрөш болуп атат. Ошону колдоп, дагы да күчөтүү немесин карап атабыз. Именно экология, ушул флора, фаунаны сактап калуу жана ушул жашыл эмелерди биз бак дарактарды, елка, сосна мурда өтө эле көп болчу. Биз бала чагыбызда өзү көргөнбүз, Ысык-Көлдө көп эле. Бүгүнкү күнү көп жанагы экологияга таасир тийгизүүчү адамдар келип туруп көп кыйып кетти. Биз өз жаш кезибизде эле көрдүк. Прям жанагы чоң камаздарга жүктөп фуралар менен карагайлар, мындай чоң анча 100 жылдан өскөн карагайлар талкаланып кетти. Ошолордун ордун баарын биз бүгүнкү күнү ошол Кудайым буйрса, эгерде эртең жогорку кеңешке эл ишенип бизди алып барган болсо, биз ошол жерге барып ушул тиешелүү ведомство, агентство, министрликтер менен ушул именно экологияны, Ысык-Көлдүн экологиясын өнүктүрүү боюнча болгон пландарыбызды ишке ашырып, анан аткаруу бийлигин, ошонун аткаруу бийлигинин аркасынан түшүп, аткартканга аракет кылабыз деп атабыз. Ошол именно экология Кыргыздын бермети болгон Ысык-Көлдү сактап калуу боюнча программабызда ошол аткаруу бийлигине биздин пландарды ишке ашырып, ушул биздин нормативдик правовой актыларга өзгөрүү киргизип, тиешелүү жанагы бүгүнкү күнү айтылгандай айрым жерлерде мамлекеттик органдар деле көрсөтүп атпайбы, курулуш курулбаган жерге курулуш курулуп кетип атат. Ошондо бул эмнеден чыгып атат? Бул ошол биздин курулуш мыйзамдарыбыз бар да, закон о градостроительстве. Ошолорго өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Здесь канча метр болгон эмесин тактап, конкретный мыйзамга киргизмейинче жанагы курулуштар деле салына берет, браконьерство деле боло берет. Бул жерге конкретный бир мыйзамдар керек да бүгүнкү күнү. Ошол себептен биз международный келишимдерге, эл аралык келишимдерде кандай көрсөтүлгөн, ушул жанагы өзүбүздүн көлүбүздү сактап калуу үчүн көп программалар дүйнөлүк эмеде, аренада деле ушундай экологияны сактап калуу бул биздин биринчи дүйнөлүк аренадагы адамзатынын биринчи планда турган нерсе. Жанагы арал кургап кетти го Казакстанда көл. Ошондой болбош үчүн ар бир кыргызстандык да ошого салым кошуп, аткаруу бийлиги, ошол эле депутаттар аркасынан түшүп, Ысык-Көлүбүздү сактап калуу программаларын аткартыш керекпиз да. Мыйзамдар, керектүү болгон мыйзамдарды на законном уровне кабыл алыш керекпиз. Биз аны детально программабызда алып баратабыз, ушул нерселердин баары тең. Экологияга тиешелүү да вопросторду алып баратабыз бүгүнкү. Керемет жооп болду. Ушу программаңызда ар тараптуу көйгөйлөрдү көргөзүптүрсүздөр да. Анан айыл чарба, дыйканчылык жөнүндө дагы кайдыгер калтырбай бир сонун нерселерди түзүп турсуңөр. Ошо жөнүндө айтып берсеңиз, эмне үчүн бул айыл чарба сиз үчүн маанилүү? Ооба, бул биздин программабызда именно айыл чарба деген бул мен өзүм айылда өстүм да. Ой булак айылында өсүп, ушул дыйканчылыкты ошо кичинекей бала чагыбыздан бери эле көрдүк, көрүп, ошого биз катышып, өзүбүз ошо картошкасы болобу, морковка, пияз, сеп, дыйканчылык кылып, кичинекей кезибизден бери көрдүк анычы. Биз азыркы бүгүнкү күнү именно дыйканчылыкты биз киргизгенибиздин себеби бүгүнкү күнү азыр мындай коомдо деле талкуулап атпайбы, эмне себептен жана Кытайдын картошкасы кирип атат бизге, морковкасы, грушалары кирип атат, ашпурттар деп азыр любой магазинге кирсек Кытайдын картошкасы болуп атат. Ошол себептен биз бул айыл чарба багытын өнүктүрүү боюнча программабызга киргизип атабыз. Ошолго тиешелүү мыйзамдарды жана мыйзамдарды кабыл алуу, нормативдик правовой актыларды кабыл алуу, ошол эле жогорку кеңештин токтомдорун, андан соң ушул жогорку кеңеш эми ушул жана мен жогоруда айткандай эл менен аткаруу бийлигинин ортосунда болгон көпүрө да. Ошол аткаруу бийлиги аткарып аткан, ошол эле айыл чарба министрлиги аткарып аткан иштерди аркасынан сая түшүп, айрым нерселерди кылдырыш керек болуп атат да. Бул жерде эмне деген, например, айыл чарбада бүгүнкү күнү мындай карасак, көптөгөн эле культуралар дегенде биздики, например, Ысык-Көлдө бул картошка, основной картошка. Бирок картошканы сепкенден кийин дыйкан аны эртең сатыш үчүн өтө кайта бир тоскоолдуктар жаралып атат, действительно. Биз жанагы
планировка жок болуп атат да, канча гектар картошка сепсе, бул айыл мындай кандай сепсе деп. Анан кийин ошонун алган картошканын түшүмдү башка өлкөгө экспорт жана экспорт ориентируемый болуп туруп, экспортко чыгарыш үчүн биздин ошол эле ошол линия боюнча иштеп аткан министерство, сельское хозяйство, айыл чарба министрлиги болобу, же болбосо министерство экономики болобу, ошол башка мамлекеттер менен экспорт үчүн келишимдер түзүш керек. Быйыл канча түшүмдү биз сата алабыз, канчасын өзүбүздүн элди багыш үчүн калтырабыз депчи. Андан тышкары бүгүнкү күнү мына картошканын көбүсү мына чирип кетип атат, өзүңөр деле көрүп атасыңар, коомчулук көрүп атат. Бул жерге жана логистикалык борборлор для сохранения картофеля деп ачыш керек. Буларды ачмайынча биз өзүбүздүн алган ушул эмгегибизди сактай албай чирип кетип атат. Анан баасы төмөн болгондон кийин бул жерлер картошкалар көрдүңөр, мына бая жылдары грузовойлорго салып эле мусоркага, свалкага алып барып төктү да. Бул эмгек, дыйкандын эмгегин баалай албай атабыз да. Ошол себептен айыл чарбага дагы өтө көптөгөн эмелер бар бизде, сунуштар. Бул жерде ошо айыл чарба багытын караганда эле ошол эле бизди бүгүнкү күнү жанагы биздин министерство, айыл чарба министрлиги айтып атпайбы, сүт багытында уйларды баккыла депчи. Хорошо, бакканда багат аны 200 миң, 300 миңден экен уйлардын баасы деле. Аны кредит алып, жана 6% айыл чарба кредиттерин алса деле канчалык адамга жетет ал кредит? Эми определенный адамдарга жетип калып атат да, сөздүн ачыгы. Анан ал уйду алгандан кийин уйду багыш деген вопрос болуп атат да. Бүгүнкү күнү жемдин баасы канча болуп атат? Бир пресстин баасы 370 сом, 400 сом. Алган чөбүң канча пресс болот, канча уйду багаласың? Ал уйга ал молочный направлениеде уйду алгандан кийин анын жанагы берген тамак ашы именно ошого ылайыктуу болбосо, бул баягы эле биздин 4 литр сүт берген уйга 3 айдан кийин эле айланып калат. Ошол себептен биз уйду багыш жагын караш керек. Бүгүнкү күнү мына жайыттарыбыз бар. Жайыттарыбыздан азыр дыйкандар, чабандар менен сөйлөшкөндө деле июль-августта уже кургап калып атат эмелерчи, жайыттар. Анан жайытка мал турбаса кайсыл жактан мал тамактанат да. Мына азыр Ак Суу районунун көйгөйлөрү бар, түптө деле бар. Айрым жанагы өзүнүн бадасы, бада бар го биздин уйларды. Көл жакка айдайт, кээ бирөө тоо жакка айдайт баданы. Бирок кээ бир айылдар бар, у которых эмеси жайыт жерлери жок да. То есть өзүнүн уйлары каяктан багылат деген вопрос да. Ошол жерлерди биз нормативный актыларды принимать этип, же болбосо аткаруу бийлигинин аркасынан түшүп аткартыш керекпиз. Себеби бул жерде биздин өлкө жетекчилиги деле айтып атпайбы? Биз, например, жетекчилер канча иштесе дагы, түнкү 2-3кө чейин иштесе дагы, могу ортоңку звено, айыл өкмөт, аким, губернаторлор, азыр президенттин өкүлдөрү иштей албаса, бул жерде жыйынтык болбойт да. Түнкү хоть 2-3кө чейин иштесе да, ортоңку звено иштемейинче, айыл өкмөттөр, мэрлер, ошол эле акимдер башын сайып, чын дили менен эл үчүн иштеп, ошол элдин жайыт вопросторун чечип, жана башка вопросторун чечмейинче, биз бул жерден чыга албайбыз да, көп нерсени аткарта албайбыз. Хоть мыйзамды алтын тамга менен жазсак дагы, аткаруучу бийлик органынын ошол эле айыл өкмөт, акимдер, президенттин өкүлдөрү кандай полномочиялар болсо, эл үчүн, ошо жер үчүн аткартып иштебесе, хоть мыйзамды өкмөттүн токтомдорун, жогорку кеңештин токтомдорун алтын тамга менен жазсак дагы эффект болбойт да. Для эффективности баары тең башын сайып иштеп бериш керек ал үчүн, эл жер үчүн. Ошол айыл чарба боюнча биздин программабыз деле чоң. Ошол эле жанагы айыл чарбада жана жогоруда мен белгилегендей жайыттар август айында уже кургап калып атат да, уже мал турбай калып атат. Мындан бир себеби мурда жанагы СССРда биз көрүп калгандай кукурузниктер бар эле. Ар бир айыл эмеде райондо кукурузник учкан аэропорт площадкалары бар эле. Кукурузниктер үрөндү жана чөптүн үрөнүн сээп, анан ошол жерде кеч күздө, жазда үрөн себилгенден кийин кар эрип, ошо менен чөптөр өсүп, биз мына бала кезибизде көргөнбүз да, чөптөр укмуш мындай өзүңдүн боюңдай болчу да. Бүгүнкү күндө андай жайлоолор калбай калып атат. Анан мына азыр баягы интернеттен деле көрүп атабыз баарыбыз.
дрондор бар, корейский, японский, азыр дрондорду даже согушка колдонуп атпайбы, ошондой эле өрт өчүргөнгө колдонуп атат, ошондой эле үрөн ошол тоо жарларга чейин, жарга адам чыга албаган жерлерге деле мал барат да, ошол жерлерге үрөн сепчү дрондор бар экен. Ошолорду алып келиш керек. Жайыттарды, эрозияга учураган жайыттын баарын кайта калыбына келтирмейинче мал турбайт. Биз мындай мал багытын дагы өнүктүрө албайбыз да. Ошол эле сыйлас болот, эмне болот? Биз үрөн менен камсыз кылмайынча калкты эмени удобрение менен обеспечение кылмайынча, анан өндүргөн продукцияны каяка сатыш үчүн мындай условия түзбөсөк элгечи, биз көп нерсе кыла албайбыз. Анан бүгүнкү күнү айрым жанагы бир саясатчы айткандай деле, бир айылда жашабаган, колуна бир кетмен кармап, поляда күн ысыкта иштеп, ошол 1 гектар картошканы отобогон адам мындай дыйканчылык жөнүндө айтып атат да кээ бирлерчи. Чын эле ошондой болуп атат. Программаларды карасаң деле өмүрүндө кетмен кармабаган айрым кандидаттар бүгүн ошондой программа менен баратат. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан тиги Бишкекте министерстводо отуруп алып, сүт багытында уйларды багыш керек, сүт өткөрүш керек, экспорт кылыш керек деген хорошо, но условия надо необходимо создать же для народа. Алар болмоюнча биз көп нерсени кыла албайбыз. Сүттүн баасын көтөрөбүз деп атат, айрым популист депутаттар чыгып атат. Сүттүн баасын мынча сомго көтөрөбүз деп туруп. Көтөргөн жок да. Ал эл күбө да. Канча сом болсо, 25 сомдук сүт 25 сом болуп атат. 1 литр суу, например, Легендан 50 сом, 55 сом. Сүт 2 эсе арзан. Анан суудан арзан болгон сүттү переработка кылабыз деп туруп, дыйкандар канчалык деңгээлде ошонун баарын кыла алат да, например, уйга элементарный тамак ашын ошол эле чөп жайыт менен камсыз кыла албай атсак да, ошонун баарын тең на законном уровне чечиш керек. И могу район уровенде айыл өкмөт, акимдер иштеш керек, башын сайып иштеш керек. Необходимо привлечение инвестиций, инвесторду тап келиш керек. Ошол эле ар бир айылга надо будет жана гросс эме бар го, грасс эме деп жана буудайды сееп туруп өстүрүп атышпайбы, гидропоника деп. Ошондой айыл, каждый айылга бирден экиден ачып бериш керек, ошого камсыз кылыш керек. На законном уровне жана Кыргызстандын өзүнүн мамлекеттик банктар бар, ошолордун проценттик ставкасын азайтып бериш керек, алысыраак мөөнөткө бериш керек, условия түзүш керек да ошолордун баарын теңчи. Анын баары мындай сөз менен калбаш керек, на месте барып туруп иштеш керек. Кудайым буйрса биз ушундай программа менен баратабыз, то что бүгүнкү күнү мына биз Чолпон Атада, Түптө, Теплоключенкада ачып аткан штабтарыбыз, ошол жер Кудайым буйрса биз эртең эл колдосо, биз жогорку кеңешке барганда ошолор депутаттык кабылдама болуп калат да биздикичи. Ошол жерге бир балабы, бир кызбы отургузуп, ай сайын, мен өзүм айтып атамдар, жума сайын Кудайым буйрса, ден соолук берсе, ар жума, суббота, воскресенье келип, каждый райондо бир күндөн отуруп, район центринде, ошол жерден элдин арыз дооматын угайлы деп атабыз да. Биз мына бүгүнкү күнү эл менен жолукканда да өзүбүздүн жеке номерибизди, визиткабызды берип атабыз. Каждыйыңар менен биз иштейбиз депчи. Биз эл менен иштеш керек болуп атат. Ошол жерде штабта арыз дооматты угуп, ар бир жуманын аягында келип, ошол түшкөн арыздар 20-30 арызды биз Бишкекке алып барып каттап, депутатский запрос менен, кат менен, жолдомо кат менен ошол тиешелүү министерствого берип, 10 күндүк мөөнөттү коюп, ушундан кийин бизге так жана жооп, кеңири маалымат бергиле, могу айылдын тургунунун вопросун чечкиле деп туруп, биз аркасынан сайып түшөлү деп атабыз. Ошондо биз жумасына бир 30 адамдын арыз дооматын алып барсак дагы бир 5-өнү чечсек, бул бизге чоң бир утуш болот да. Биз элге болгон бир пайда болот. Анан 5 жылда бир келип алып, жомокторду айтып, баягы эле трансформатор коюп беребиз, столбарды коюп беребиз, же бир спортзал салып беребиз деп, анан 5 жылда жок болуп кетпейбиз да биз. Биз ошол командабыз, биз эл менен иштейбиз, эл үчүн иштеп коелу. Мына тарых алдында тарых үчүн иштеп коелу деп атабыз. Биз ошон үчүн өзүмдүн ата-энем деле ушул жактын тургуну, мына обл больницада иштеген, районный балыкчыдан баштап Түптү жетектеген райбольницаны, Ак суунун районный больницасын жетектеген Мерканов Асан Мерканович. Өзүмдүн апамна Беккожоева Гүлсара
роддомду жетектеген медиктер, өзүмдүн эжем Назира Амерканова, мугалим, ушундай эле биз карапайым элден чыкканбыз. Ушул эле элдин жүгүн тартып берейли, иштеп берейли деген ниет менен баратабыз бүгүнкү күнү. Кудайым буюрса, биз барабыз, эл үчүн берген сөзүбүздү актап иштеп беребиз деп атабыз. Ушул айтчар боюнча биздики ошол. Керемет. Сонун программада баары так даана жазылганы көрүнүп турат. Адилет мырза баардыгын мисал менен тактап, дааналап, деталдаштырып айтып берди. Жоогуңузга прям тоюп калдым десем болот. Көңүлгө жете тургандай кылып айтып бердиңиз. Анан сөзүңүзгө баралычы, азыр айтып өткөндөй ата энеңиз медицина тармагында экен, анан ушул медицина жөнүндө дагы программада айткандарыңыз бар экен. Эмнени өзгөртүш керек ушул тармакта деп ойлойсуз? Бул медицина боюнча мен жогоруда жана айткандай эле өзүмдүн мен сүрөттөрүндө эле ала келдим эле. Бир эме как раз врачтын үй бүлөсү болгондуктан врач мен бул ак халатчандардын эмесин көрдүм да. Мындай кандай айтат? Жон терим менен сездим дейт го. Врачтар кандай болгон, эмне болгон, кандай кишилер, ак халатчандар. Ошол себептен мен өзүм ошондой үй бүлөдө өскөндүктөн ак халатчандардын, то есть врачтардын, медиктердин ошол кызматта бул өтө бир эме да, мындай биз сыймыктана турган кызмат өзү. Врач, мугалим деген ошол жаатта өскөндүктөн үй бүлөдө врачтардын, медиктердин үй бүлөсүндө кандай көйгөйлөр бар, эмне деген суроолор бар, мен мындай өзүм жон терим менен сезгендиктен мен бул жерде канча кичинекей бала кезимден баштап эле ошол врач больницада жүрүп, ооруканаларда жүрүп, ата энемдин жанында көрүп, ооруларды кандай эме кылат, мектептен келатып эле кирчим мен, например, Кудургуда главврач болду, атам Түптүн рай больницасында главврач болуп, ошол убактарда мен больницага кирип, карап, ушундай жанагы эме деп коет го, кичинекей кезиңен бери врачтын тарбиясын алып, врачтын кандай болуш керек, ошол эле тазалык болобу, жанагы исполнительность деп коет го, бир нерсени кылгандан кийин до конца кылат, мындай в рамках кылат да, ушундай дисциплинага тарбиялаган да мени. Ушундай өзүмдүн атам Асан көп нерсени үйрөткөн действительно. Анан мен өзүм да ушу врачтарга ошо кичинекей кезимден бери эле өтө мындай эмем да. Азыр деле кайсы кызматта иштебейин, эмне кылбайын, врачты көргөндө медиктергечи мен башкача бир сыйым бар да. Ушундай бир воспитание болуп калган. Ошол себептен анан ошол убакта эле биз Айылдын эми больницасын биз программабызга киргизип атканыбыздын себеби бул жанагы поддержка, именно медицина тармагын колдоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ошол эле жанагы үй менен камсыз кылуу, ошолордун баарын тең биз мыйзамга киргизип атабыз. Киргизгенге пландарыбыз бар азыркы законопроекттерибизчи. Анан жанагы өзүңөр билгендей жабдуулар, медициналык жабдуулар аз болуп атат, ооруканаларда жетишпей атат. Көп адам медицина недоступный болуп катат да, кээ бир адамдаргачы. Бир илдет менен кабылып калса, Кудай сактасын, андайлар аз болсун. Бирок мына өзү деле ушул түп жаштары деле мына жана акча чогултуп, ошол эле коронавируста акча чогултуп атабыз. Башка бир жанагы эмеде акча чогултуп атпайбызбы баарыбызбы? Жаштар 5 000 сом, 10 000 сом ИВЛ алган тигиге, же болбосо бирөөнүн баласы жана за границадан операция алыш керек, жана бир антидот алыш керек десе акча чогултуп атабыз. Ошону болтурбаш үчүн биз өзүбүздүн именно медицина доступный, баардык адамга доступный кылыш үчүн ошого умтула турган бир проекттер, программа, законопроекттер менен баратабыз бүгүнкү күнү. Андан соң ошол эле медикаменттер, мындай мисалга алсак, бүгүнкү күнү ар бир адам барып медикамент кээ бирде ала албай калып атат. Бул жерде ошо жанагы кыргыз фармациянын мыйзамын биз окуп чыктык. Ошол кыргыз фармациянын ошо жоболоруна, положенияларына өзгөртүү киргизе турган эмелер бар экен. Ошо медицинага биз ошондой бир салымдар кошолу дейбиз. Анан бул ошо медицина, жана мен жогоруда айткандай эле ошо медиктердин үйүндө чоңойдум да. Медиктер, анан Назира Амерканова эжем мугалим, например. Өзүмдүн биринчи мугалимим Зина Кубатовна. Зина Кубатовна бул не только мени окутту, мен өзүмдүн агаларым, чоң
мен досторумдун аталарын окутуп бизге мындай энедей эле болуп калганда, анан мындай кай жерде болбой эле айылга келгенде жолукканда деле мындай сенден жакшы бир нерсе чыгат деп ошол эжеке менен көп нерсемди акылына сатып да. Мне мындай повезло да, ушу Зина Кубатын өтө мындай кыргыздын бир агартуучусу, раматтылык эжебиз өтүп кетти баягы жылдары, бирок мындай көп нерсе бизге мындай түптөгөн да, действительночу. Ошол кандай фундаменттен кетсе ошондой кетет экенсиң да. Ошон үчүн мугалимдерге да мындай өзүм мугалим, врачтардын үй бүлөсүнөн чоңойгон үчүн чоң бир мындай таазимим бар айткандай. Анан ошол Кудайым буйрса биз эртең барып калсак жогорку кеңешке биринчилерден болуп эле ушул жанагы жогоруда айткандай коронавирус илдетинде биз ден соолугубуздун өзү маанилүүлүгүн көбүбүз ошо коронавируста мен 2 жолу жаттым жана красный зонада. Ошондо билдик да. Ага чейин мындай ден соолукка анча деле көңүл бурбай эметпей жүрдүк. Бирок ошондо бизди ошо красный зоналардан сүйрөп чыккан бул ошол ак халатчандар болду да. То есть биз булардын эмгегин өтө сыйлаш керекпиз. Бүгүнкү күнү мына интернеттерден көрүп атабыз, бир врачтарды бирөөлөр уруп коет, сөгүп коет, сабап коет. Өтө мындай жиркеничтүү нерсе да. Ошол себептен врачтардын биз эмгегин сыйлаш керекпиз. Анан Кудайым буйрса эртең биз барсак бийликке, ошо аткаруу бийлигине биринчиден эле ушул мугалим анан врачтардын заработный платасын, айлык майнасын 2 эсе көтөртүү боюнча, анан жана үйлөр менен жаңы келген бизде эмне жок болот да, жана райондорго келгенде жаш врачтар эмне келбейт, баары эле Бишкекте калат, же болбосо за граница, Москвага барып частный клиникаларда иштеп атат. Ошолорду тартып иштетиш үчүн биз аткаруу бийлиги үй менен элементарно должны обеспечить да государство. Ошол жаатында булардын именно социальный врачтардын, анан кийин ошо мугалимдердин ошол жактарын караш керек. Жаш специалисттерди эмнеге тарта албай атабыз, эмнеге келип түпкү иштебей атат. Ошол себептен болот да. Биз ошонун үстүнөн конкретно иштейли деп баратабыз. Ошол мыйзамдарды киргизип, аркасынан түшүп, сая түшүп аткартайлы деп атабыз. Анан именно заработный платасын көтөрүш керек. Бүгүнкү күнү өзүңөр көргөндөй кымбатчылык көп. Мына өзүм деле бүгүн тааныш врачтар, мугалимдер менен сүйлөшүп калсаң эле айтат, ошол эле эме депчи, жетпей атат, тиги болуп атат деп. Ошол себептен ошол жагын өтө көңүл буруп карап коюш керек болуп атат. Адилет мырза, бул сүрөттөр боюнча да тактап кетейин, бул сүрөттөгү сиздин апаңыз, анан бул атаңыз окшойт, Атабыз Бибият апабыз болгон. Кийин өкөтөн ошо медиктер, хирург болгон главврач Иса Ахунбаевдин биринчи учениктери өкөтөн. Они были однокурсниками. Ушул өмүр бою ушул элге кызмат кылып өтүштү. Бүт эмелерди иштеди, в основной районный больницалар жетекчи болду, обул больницада жүрүштү, жетекчи болуп. Аксу, теплоключенка, балыкчы, түптө иштешти. Ошо элдин кызматында булар боюнча да айта кетсем, ата-энем эме болду да, биз жана адамдарды операция кылат, хирург да, хирург киши операция кылат, анан өлүм менен күрөшүп аткан адамды сактап калып, Кудайдын жардамы менен анан өмүрүн сактап калгандан кийин атам мен мектепте бүт электе эле өтүп кеткен, көзү өтүп кеткен. Бирок биз айылда жашап атканда бир адамдар келип токтоп эле үйгө кирип, майда чүйдө көтөрүп кирип, мындай Асан Мелкашевдин үйү деп сурап эметчи да. Анан эмне болду эле десе, анан биздин атабыз, ошо атабызды ошо жашоосун сактап калган, ошо операция кылган, ушул жылы уже мындай өлөт дегенде бир сактап кеткен деп ушундайлардан көп мен эметтим да. Көп кишилер ушундай кирип, ошолорду көрүп, мындай башкача чувство болуп, деп ошол мезгилден бери эле меники ушул врачтардын үй бүлөсүнө өскөндүктөн ак халатчандарга мындай мамилем өзү башкача. Анан могу жана жогоруда айткандай эле айрымда мындай жалпы маамилдоо каражаттарында сайттарда чыгып калат атпайбы, бир врачты бирөө урду, сөктү десе, ошого өтө мындай бир жиним келип кетет да. Булар биздин жашообузду сактап калып атат. Ошо жана мен жогоруда айткандай эле коронавирус илдетинен бизди көп ушул карапайым врачтар сактап калды да. Ошол убакта эле жана биз программабызды киргизип атканыбыздын себеби жана жабдуулар, медициналык жабдуулар, медикамент дегендердин бири себеби дагы ошол убакта мына баарыбыз тең өзүбүздүн айылыбызды, районубузга акча чыгардык, областтын фонддоруна тиякта ГОСТ дегендер өзүнчө деп 5 миң, 10 миңден чыгарып ИВЛ алып, ошону киргизип, жанагы биздин
балдарыбыз өзү жаштар молодежь көп нерсени тартып кетти. Ошо Кыргызстанга мындай бир башына бир оор түйшүк келгендечи өтө мындай ынтымактуу болобуз да, биригип бир ошондон чыгып кеткенге бир издеп эметкенбиз. Ошол жанагы доброволецтер көп мындай салым коштошон баарына действительно разыбыз. Эми ал жерде медицина ошол убакта может даяр эмес болуп калды деген, эми ал ошол убактагы аткаруу бийликтин айрым өкүлдөрүнүн, ошондой мыйзамды жакшы жаза албай калган айрым депутаттардынбы, ошол жанагы ВОЗ жана Всемирный дүйнөлүк здравоохранениядан келген акчаны туура үнөмдөп колдоно албай калгандыгы, бул ошол убакта эми иштеген биздин абалар, эжелерибиздин жоопкерчилиги. Бул жоопкерчиликти алар снимать этпеш керек. Бул тарых алдында калды нерсе. Ошол. Сонун мына аккан арыктан суу агат дейт, ушундай илимдүү, билимдүү, сабаттуу адамдардын уулу экенсиз. Эл үчүн эмгектенген, баягы жанын тобокелчиликке салып иштеген үй бүлөнүн баласы турбайсызбы? Мына каяктан калк үчүн кам көрөм деп атканыңыз белгилүү болду окшойт э. Анан ушул эле учурда сиз айтып атасыз, баягы жаштар кыйын күндө көп нерсени тартып кетет деп. Анан ошол эле учурда медицина тармагын сөз кылып атканда дагы баягы жаш медиктер чет жакка иштеген кетип калып атат деп атасыз. Жаштар жөнүндө дагы бир көйгөйлүү нерселерди козгопсуз. Жалпы жаштар жөнүндө оюңузду айтсаңыз, баягы чет жакка миграцияга чыгып атышат дегендейчи. Ооба, туура. Бул боюнча биз өзүбүздүн программабызга именно жаштарга тиешелүү да бир нече пунктту киргиздик. Себеби жана сиз айткандай эле ошо миграция, внутренняя миграция, заграница миграция өтө көйгөйлүү бир маселе болуп атат. Жаштар бул эме да, эмгекке жараган адамдар, бул ар бир мамлекеттин ошол күчү да, бул күчү. Буну биз туура колдонуш керекпиз. Өзүбүздүн мына эмгекке жараган анча жаш уул кыздарыбыз за граница кетип калып атат. Миллиондогон мигрант жүрөт да за границада. Ошолорду тартыш үчүн биз бүгүнкү күнү жана инвестор алып келип, завод, фабрика, жо мамлекет уже Кудайым буйрса мына бүгүн күчтөнүп калды да. Биз бул жерде айрым депутаттар айтышы мүмкүн, мен завод салып берем, анан тигин салып берем деп. Депутаттар никогда салбайт ал нерсени. Депутат это жогорку кеңештин депутаты, это законодательный, мыйзам чыгаруучу орган и все. И жана эл менен бийликтин ортосундагы аткаруучу органдын ортосундагы көпүрө. И өзүбүз жазган мыйзамдарды, токтомдордун аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Жогорку кеңештин депутаты ошого барабыз Кудайым буйрса. Бул жерде биз жаштар боюнча айтып аткан себебибиз бүгүнкү күнү мына өзүдүн биз именно мына балыкчы кирбейт биздин округга. Чырпыктыдан баштап Ак суу бүт райондор, Түптүн айылдары, Ак суунун айылдары бизде жер деген вопрос болуп атат да. Биз бүгүнкү күнү мен өзүм мына органда, прокуратурада иштедим. Мен прокуратура органдары, УКМК, милиция өтө чоң бир эме кызматтарды кылды да. Бул мамлекетке чоң бир пайдаларды алып келди. Акыркы жылдары өтө катуу иштедик действительно. Миңдеген гектарлаган жерлерди мамлекетке кайта койдук. Ошол убакта жанагы 90-жылдагы ит бекер тыйынга кеткен заводдор бар. Кыргызстан ар бир жерде, мына Кара суу, Ноокат, Өзгөнбү, Түппү, Ак суу бүт жерде за копейки кетип калган чоң производство жерлери бар. Бул производство жерлер деген бул категориясы жердин багыты өндүрүш да, бул промышленный, то есть завод салынган. Мурдакы, например, вино заводдор бар, масло заводдор бар, хлеб заводдор бар. Территориясын карасаң 30 гектар, 40 гектар, 10 гектар, 15 гектар бир адамга өтүп кеткен. Ошол убакта аттуу баштуу болгон адамдарга өтүп кеткен. И ошолор деле турат. Алар максимум алып туруп банкка залогко коюп койгон. Бирок 1 сом дагы вклад кылган эмес. 1 сом дагы вклад кылып ошону кайта өндүрүш завод кылбастан жана бетондорун чачыратып, сындырып, жана килиттеген каркастарды биз ошол убакытты көрүп калдык да. Биз жаш кез элек, бирок ошо көчөдө ойноп жүрүп, мал багып жүрүп ошону көрдүк биз. То, что биздин абаларыбыз бүгүнкү күнү аттуу баштуу айрым депутат болуп жүргөн абаларыбыз кандай грузовой машиналар менен жүктөп Кытайга сатты ошол темелерди, тонналап, гараж, жанагы удобрение, зернохранилище бүт талкалашты.
бүт бар темирлердин баарын сатты. И биз кайра мына жана элементарный эле кашык вилканы кайра Кытайдан сатып алып атпайлыбы, канча долларлап алып атабыз да. Убагында черный металл болуп ошо деген производстволор кеткен. Ошол жана мен айткандай аттуу баштылар копейкага алып эле 2-3 заводду кайра ошону өндүрүп эметкен жок да, производство кылган жок. Бүгүнкү күнү жана мамлекеттин саясатында привлечение инвесторов деп атат. Инвестор, например, түрктөр келет, корейстер келет. Мен көчөмүнө Чолпонтадан бир байкелер менен сүйлөшүп отуруп, инвестиция жөнүндө сүйлөшүп калдык да. Отельный бизнес салабыз деп атат дейт. Отельный бизнес бирөөсү айыл чарба, именно жанагы бир айыл чарба перерабатывающий сүт багытында бир цехтерди салабыз деген байкелер бар экен. Кыргыз байкелер. Анан партнерлору за границада партнерлору да бар экен. Ошолор алып келип, могу жерге вклад кылайлы деп атат. Элди завод менен ошол жерге завод салыш үчүн бизге эмне керек? Мамлекет должен предоставить ошо айыл өкмөт аким өндүрүш багытында жерди. Бир, например, электромобилди жасай турган, же аккумулятор чыгара турган бир завод, же башка бир нерсе завод, же картошка перерабатывающий бир завод салыш үчүн, же сүт өндүрүүчү, ошол эле сүттү алып быштап масло кефир кылыш үчүн, молочный завод салыш үчүн өндүрүштүк багытында жер керек. Мамлекет аны должен предоставить, потому что бирок эл тиги келип алып бир ошол 4 жерди басып жаткан бир олигарх ишенбей атат да. Бул кидать этип кетет, эртең мошенничество болот деп, мамлекетке уже бүгүнкү күнү ишенип башталды. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү деле келип инвестор болуп иштейбиз, завод ачалы деп атат. Мамлекет болсо биз ачабыз деп атат. Мамлекет жер бериш үчүн өзүндө, например, Ак Суудун же Түптүн же Чолпонтан Искусский районунун акиминин өзүнүн балансында жер болуш керек да. Жер болсо булар бере алат да. Берип туруп хотя бы жана частно партнерство деген бар биздики ГЧП, гражданский частный партнерство кылып, ошол иштетсе болот ошол. Бирок жер бериш үчүн мамлекет жана мен айткандай эле өзүнүн жери болуш керек. Буну жерлерди биз кайтарууда бүгүнкү күнү мына көлдө деле өтө көп жерди көрүп атабыз. Производственный жер, зернохранилище, удобрение хранилище, ошол эле маслозавод, эме чыгарган завод жанагы 3 райондуку мына Искусский район, Тюбский район, Аксуйский райондо толтурган жерлер берилип кеткен, именно промышленныйды айтсак. Ошолордун баарын тең биз мамлекетке бүгүн коюш керекпиз. Мамлекетке алыш керек буну. Арыз берип сотко берсек дагы биз аларды мамлекетке албасак, ошол эле жанагы 3-4 киши эле байый бербеш керек да, байыса элдин баары бир байыш керекпиз. Биз ошол принципте баратабыз. Бир адам эле ошол гектарлаган промышленный жерди басып албаш керек. Мамлекетке сотко өткөрүп, сот аркылуу болсо да алыш керек. Если он не используется по назначению, и тем более 30 жылдан бери жөн эле жаткан жер болсо, муну мамлекетке алып, ошол жерге инвестор тартып, биз завод салыш керекпиз. Завод салынса, бул жерде рабочий места, элди иш менен камсыз болот. Ошол эле предприятие, ошол эле завод, ошол эле цех, ошол эле МПП, молокоприем пункттар мамлекетке налог төлөйт. Бул төлөнөт деген нерсе, бул мамлекетке түшкөн акча, бир эле олигархтын эмес, мамлекетке түшүп атканда каждый жылы канча бир производство дагы дальше кылса болот ошол эле налогго. Ошол себептен биз ошол позицияда өзүнүн планыбызда ошол незаконно убагында приватизация болгон жерлерди кайра мамлекетке алып беребиз деген эме менен баратабыз. Бул жерде биз ошол эле аткаруу бийлигине, ошол эле прокуратурага, УКМКга ошондой талаптарды коюш керек болуп атабыз да, мамлекетке кайтарыш керек деп. Надо бир депутатский комиссия менен келип текшерип, аныктап, и ошону выявлять этип туруп, протокольно надо необходимо давать, чтобы мамлекетке кайтарыш керек. Кайтармайынча биз завод ача албайбыз. Бүгүнкү күнү бир да жерде, бир да акимде завод ачканга анчалык гектар жерлер жок да бүгүнкү күнү. Ошондой болуп атат бизде картинабыз. Анан биз жана жерлерди бул жерде жамандаш эмес, бирок айрым биздин Түптүнбү, Ак Суунунбу, Аттуу Баштуу өзүнүн эле абалар 500 гектар, 200 гектар, 80 гектар, 50 гектарлап жерлерди алып алган бир адамдын атында турат да ошолорчу. А биздин молодежь, жаштарды карасак, бир үйдө 2 бала, 3 бала аял алып жашап, картошка себейин десе деле 1 гектар жери жок, жана айыл өкмөттөр ызылдап атпайбы молодежьтөрчү, ошону түшүнсө болот мындай караганда. Потому что жер жок. Эгерде ошол 500 гектарды
бир гектардан кайта ФП мамлекет өзүн алып туруп, через сотпу алып туруп, алгандан кийин уже кайра ошол 500 балага ФПСти через конкурс кылып туруп да берген болсо, 500 бала 500 үй бүлө деген нерсе да бул. Каждый бүлөдө 4 киши болсо деле, ошол жерге картошка, морковка сепсе дагы өз үй бүлөсүн багат эле. Ошо 500 бала, 500 үй бүлө хотя бы Россияга же башка жакка барып мигрант болбой, моякта өзүнүн чекем териси менен иштейт эле да. Ошол өзүбүзгө бир производство болот эле. Биз азыр 500-300 гектар басып алгандар жыргатып деле колдонбой эле да барын. Суу келе турган жерине эле картошка сеппей, жөндөн жаткан жерлер өтө көп болот дейсиз. Ошон себептен биз ошол убагында за копейки кеткен производство жерлерди, за копейки кеткен мектеп, больница, ФАП, маданият үйлөрүнүн жерлери, оорукананын жерлерин социалдык багытта 1996 жылы указ бар да, президенттин указы бар. Социальные объекты не должны переходить в частную собственность деген. Бирок ага карабастан ошол убакта башаламандык замандачы бүт кеткен да. Больницалардын жерлери кеткен, мектеп кеткен, бала бакчалар частный болуп кеткен. Азыр дагы ошол эле бар. Азыр да мына детский лагерлер көлдө частный руки барып талкаланып иштебей турган лагерлер бар. Чолпон ата, Бостери, Чоктал, бүт карап, Көлжекти караса толтуралган лагерлер жатат. Ошол эле министр болуп жүргөн адамдар бар. Жана социальный министр болгондор бар, жана биримдиктен орунда чыгып жүргөндөр бар эле. Ошолордун мына мен лично билем да, 2,5 гектарлап жерлери бар көлдүн жээгинде. Но ошону бир отель салып, бир өнүктүрүп, иш менен ошол местный населениенин иш менен камсыз кылып, мамлекетке налог төлөсө болот эле. Бирок жөн эле турат да. Развалинном состоянии терезелер талкаланып турат. Чолпон атадан айтат. Жанагы центр да, центр туризм ошол жер дейм. Бирок ушунун баарын не используется по назначению, өз багытында колдонбогон жерлерди, анан тем более социальный объекттер, пансионаттын жерлери, зона отдыхтар, жанагы урматтуу Садыр Нуркожоевич айтты го, мен сөз менен айтпайм, бирок мындай иш менен көрсөтүп берем деп туруп, жыргалаңды алып келип, жана профсоюздун 20 өкүлүн, мүчөлөрүн алып келип көрсөттү, мына мындай иштеш керек деп турчу. Ошол эле профсоюздун сатылып кеткен толтура жерлери бар да, дагы эле кайталап элек да кээ бирөөлөр. Сотко доарыз берген, бирок доарыздын, например, бир нерсесин дополнить деп туруп, приостановить этип койгон, бирок дальше кеткен эмес да. Бул жерде явный интерес болгон кээ бир адамдардыкы. Былтыр болуп атат бул нерселер даже. Мурдагы жылы болуп атат бул нерселер. Ошол себептен чын дилден каждыйды инвентаризация кылып туруп, до конца мамлекетке алыш керек. Алмайынча болбойт бул. Ошол эле мына Түп районунда орун алган детский лагерлер бар. Буларды мамлекетке алмайынча, пансионаттарды мамлекетке незаконно кетип, иштебей турган пансионаттар, дома отдыха, ошол эле профсоюздуку, бул ошол эле кара көз, ак көз, врачтар, мугалимдин эс алуучу жерлери болгон да убагында. Ошолордун баары тең иштебей талкаланып турат бүгүнкү күнү көрдүм мен. Ошолорду мамлекетке алып, хотя бы инвестор тартып туруп, мамлекетке инвестор ишенет, это государство депчи. А тиги башка бир инвесторду алып келип, анан жанагы алдап кетип, тиги болуп, мошеннист болуп, интернетке жүрүп атпайбы? Ал адамдарга уже мындай көз артпайт да, партнер болобу десе. А мамлекетке бул 100% любой инвестор ишенет. Ошол себептен биз жана чоң гектарлаган жерлерди 50 гектар, 100 гектар, 200 гектар бир адамда болгону бул туура эмес. 1 гектардан молодой семьяларга 50 сотыйдан берип туруп, ФПСти 4 жыл, 3 жылга берсе, иштетсе болот. Закон это позволяет. Просто законго изменение киргизиш керек. Мындай облегчить этиш керек да кээ бир нерселерчи. Например, закон о градостроительстве бир молочный завод, сүт заводун ачам деп туруп, ичине обязательно эме керек да, суу чыгаргыч, скважина. Ошо скважинанын документ, лицензиясын алыш өтө трагедиялуу. Дагы бир завод ачам десең, ошо заводдун бир документ макулдуктарын на законный укмуш жазып болгондо бюрократия өтө көп болуп кеткен. Ошолорду упрощать этиш керек. Производство ачам деген гран балдар бар могу жерде деле. Менин өзүмдө классташ балдарым бар, политехнический, красный менен бүткөн балдар бар. Ошолор молочный производствонун инженерлери да, өтө күчтүү балдар бар. Бирок возможность жок. Возможность кылайын десек, кредиттер очойгон. Же болбосо кредиттер определенный адамдарга берип коюлат да, тааныш билишпи же билбейм, кандай берип коюлат. Башка жанагы
былтыр жана УКМК иштер кеп жүрдү го, нерациональный кредиттер берилип атат, вообще эле ресторан салганга депчи. Хотя айыл чарбага багытталып берилген кредит ошо айыл чарбага кетиш керек. Ошол заводдор ачыла турган үчүн берилсе, малозначительный кредиттин процентин азайтыш керек бул жерде. Надо быть 2-3 жыл төлөбөгөндө ошол завод көтөрүлүп алганга чейин возможность коюш керек да. Жанагы бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, ишкерликтердин именно ишкерликтердин укуктарын коргоо боюнча бүт эле органдардын баарына жүктөлдү. Президентибиздин жарлыктары чыкты, мыйзам чыкты, защита прав предпринимателей деп. Бул жакшы иштеп атат буюрса. Бирок мыйзамда ошол завод ачуу үчүн түзүлгөн мыйзам, градостроительный мыйзамдардын бюрократиясын азайтыш керек. Азайтмайынча биз 15 органдан бир макулдашуу эмелери болгон болсочу, бир айылдагы бир кыран бала да хорошо мен кылам, могу жерде 100 киши 50 кишинин иш менен камсызбай завод ачайын деп чуркайт, 1-2 органга кирип тажагандан кийин тыштап туруп баягы эле өзүмдүн ишимди кыла берейин деп коет. Ошолорду жеңилдетиш керек, проценттик ставканы азайтыш керек. Ошондо биз производство кылып могу жерге жерлерди берсек, молодежьго биз кармап кала алабыз бул жерде. Жана мен жогоруда айткандай, молодежь, эл, эмгек бул өтө чоң бир күч, мамлекеттин күчү. Ошонун баары биз кармап калган болсок, бул өтө чоң бир утуш болот. Ошол себептен биз молодежь боюнча ошолорду айтып атабыз. Эң биринчи биз мындай асмандан бир нерсени айтпай атабыз. Бир ошол башында түптөгөн ошо жерди биринчи мамлекетке кайтарыш керекпиз. Аны сразу эле кээ бир айрым кандидаттар келип эле завод салам менен тигин салам деп атат. Бул туура эмес нерсе өзү. Бу жакта биринчи кайсы жерге саласың, кандай условияда саласың, кандай кайсы каражатка саласың, ошол жактан караш керек да биринчи. Ошол себептен баары барып туруп жерге такалат. Анан жана мен кошуп кеткен социалдык багыттагы маданият үйү, бала бакчабы, ооруканаларбы булардын территориясы жанагы СССР исполкомдун чечими бар да, 1980-жылы салынганда выделить, например, Чубской районной больнице 5 гектаров земли для строительства монча 500 коечный больницу дегенде 5 гектар болсо бүгүн ошо 5 гектарды коюш керек. Монда кертип анан тияк бияка сатып ийгенин баарын сот аркылуу мамлекетке кайтарып коюш керек мамлекетке. Биз ошо позицияда атабыз. Биз бул сатылган жерлерди кайтармайынча биз көп нерсе кыла албайбыз. Анан жанагы 200-500 гектарды да бул мамлекетке кайтарыш керек бүгүнкү күнү. И неучтенный жерлер да толтура. Жөн эле мыйзамсыз жерди колдонуп аткан фактылар да көп да. Ошонун баарын тең бүгүнкү күнү биз мамлекетке кайтарыш керекпиз. Мыйзамдаштырып, мыкты жооп болду. Баягы көйгөйлөргө көңүлдүн көксөсүн кандыра тургандай жооп берип жатасыз. Анан дагы бир сонун суроо, маданият сиз үчүн эмне, жана ошо искусство маданият тармагында кандай сунуштарыңыз бар, кандай пландарыңыз, кандай көйгөйлөрдү көрүп жатасыз? Маданият боюнча бул айта кетсек, бул мындай чоң бир обширный тема. Бул маданиятта биздин улуттук эмелер бар, программалар заложены, жана идеологиябыз бар. Бул боюнча биздин урматтуу президентибиз дагы жана Манас театрын жана башка мындай культурага өтө жакшы көңүлдөр бурулуп атат бүгүнкү күнү. Условиялар түзүлүп атат. Мындан тышкары жана гастролдорду дагы жакшы уюштуртуп атат. Внутри миграция деп эле, мынаяктан, например, Ысык көлдүн, Ак суунун эмеси, ансамбль эмелери, театрлары Кара Сууга барып, Өзгөнгө барып дагы ошо жердеги адамдарга концерттерди коюп берип атат, мындай тааныштырып атат. Например, Азербайжанга барып, чоң бир призовый места тутуп келди акыркылары. Мындай Кыргызстанда бүгүнкү күнү маданият жагы жакшы өнүгүп атат. Бул жерге деле бирок баягы мен белгилегендей эле жанагы мугалим, врачтардыкындай эле маданият кызматкерлеринин дагы айлык маянасын бүгүнкү күнү көтөрүш керек. Аларга дагы ошол үй шарттарын тоже как мамлекетке кызмат кылып атат. Действительно чоң бир мыйзам. Биз маданиятсыз көп нерсени кыла албайбыз. Маданият бул никогда калып кетпеш керек да. Ошол себептен ошо үй менен камсыз кылуу, күчтүү маданиятчылар биякта кармап калуу, ошолордун баарын бүт условияны мы должны создавать. Ошол себептен биз ошо бүт госоргандардын жана мен жогоруда айткандай, бул маданият кызматкерлеринин дагы айлык маянасын көтөрүш керек, үйлөр менен камсыз кылыш керек. Бүгүнкү күнү мына маданият үйлөрү убагында дүркүрөп салынган, жана мен жогоруда айткандай эле
жанагы 600 посадочный мест маданият үйү салынсын деп СССРдин 86-жылкы 80-жылкы исполком чечимдери чыккан. Ошондо 3 гектар, 5 гектар, 2 гектар берилген залдарын, зданиясын и прилегающий территорияда. Бирок көп маданияттын үйлөрү дагы тегерегиндеги жерлери да кертилип сатылып кетти да. Бул да маданият үйлөрү, бул социальный объект. Мен өзүмдүн ишимде прокуратурада иштеп атканда көптөгөн, например, Ноокаттын маданият үйүнүн жерлерин, өзгөндө жана кинотеатр, көп нерселерди мамлекетке тарттык да, жерлерди алдык, незаконно кеткен, булар за копейка убагында кеткен, мындай коррупциялык жолдор менен көп жерлер кеткен. Бирок ошондон тартып, бүгүнкү күнү баягыда мен жаңылыктан көрүп калдым, ошо Өзгөндүн акими, мэри ошол жана Айчүрөк деген кинотеатрды ушу жерлерин сатып кеткен биз кайтарганбыз. Через сот берип, соттошуп, незаконно кеткен кайтарсак, мен Айчүрөк кинотеатр Өзгөн шаарында сонун болуп бүтүптүр да. Мындай карап алып, бир чын жүрөктөн бир сыймыктанасың да. Бул это мы как сделали деп. Биз, например, мына Ош чергесинде мен прокуратурада иштегенде деле ошол эле прокурорлордун коллегалар, милиция кызматкерлери, УКМК кызматкерлери биргеликте иштеп, мамлекетке чоңдогон бир жерлер, объекттер кайтты да, незаконно за копейки кеткен, бир аттуу баштууларга кеткендер. Ошо жерлер промышленный жерлерге бүгүнкү күнү ошо жана заводдор салынып атат да, производстволор, фабрикалар салынып атат. Инвестор, то есть мындай бир кореец, бир японец, бир инвестор келип, бир акимден сурап, мына 40 гектар жериң барбы, например, бир завод, электромобиль салган завод ачайын десе, жок десечи, мен айыл чарба жерди барып трансформация кылып келейин, Бишкекке барып правительстводон жоопкерчиликти өткөрүп трансформация кылайын, бир 4 ай күтүп тур десе, инвестор японец деле, кореец, түрк деле күтпөйт. Хорошо, биз кирип чыгайлычы, Өзбекстанга да встречабыз бар деп туруп, Ташкентке кирет дагы, ал жерде инвесторго жана столбаларына чейин тартып берип, асфальт кылып, жер да берип атат, өндүрүш. Ошо менен калып кетет ошо. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мындай жакшы болуп баштады. Жерлер мамлекетке кайтып, любой акимге барса, жериң барбы, завод салган десе, бар деп калды да. Мурда алар жок эле да. Ошол себептен могу жерде да ошону кылыш керек. Мамлекетке кайтарыш керек. Түптүн акими, Ысык көл районунун акими, Ак Суу акими өзүндө мамлекеттик жерлери болуш керек. Эртең бүгүн келе баштайт инвесторлор, келет. Мына Кудай буйрса, азыр жана Куршавель салынып атат, 3 вершины, лыжный база. Биз ошолорго да уже даярданыш керекпиз. Азырда да мына азыр интернетте жазып атат, 100 000 турист келет деп атат. Каркыра жолу бүттү азыр. Алматыдан 2 саат болуп калды уже көлгө барып келишчи. Мурда Капризге, например, лыжный базага Бишкекке 5 саат келип Алматыдан, Бишкектен Караколго 10 саатта келчү. Азыр 2 саатта келет. 100 000 турист деген. Бул биз ошого уже азыртадан жана мен айтып аткан программабыз айыл чарба багытын өнүктүрүш керекпиз. Ошол эле продукцияны биз эртең туристтер келсе эмнени кантип багабыз аларды? Биз бир нерсе сата билиш үчүн ошол эле картошкабыз болуш керек, унубуз болуш керек, же лук болуш керек, же морковка, же болбосо быштак, май, каймагыбыз болуш керек да. Биз производство болбоюнча биз аларды туристтерге бере албайбыз да. Биз бөт тияктан бияктан ташып, элдин жашоо шарты оңолот производство менен. Ошол эле эл өзү дыйканчылык жана жерлерди алып, молодежь өзү өстүрүп ошол жерде ошол эле картошка, морковкасын эртең сатса, бул пайда болот. Кудайым буйрса, мына 1-2 жылда бүтүп атат уже, лыжный базалар бүтүп атышат. Биз эми жалпыланма каражаттан көргөн үчүн ошого биз уже даярданып, мына Түптүн эли, Ак Суунун эли, Ысык көл районунун эли уже даяр туруп, ошончо туристти сервис көрсөтө алгандай болуш керек. Ал жерде жана отелдер салынат, аларга по-любому эл иш менен камсыз боло баштайт уже. Уже продукцияда требуется деп. Продукция менен ушу жердеги местное население мы должны продавать. Жанагы өзүбүздүн продукциябызды өзүбүздүн эмгек менен тапканды бериш керек. Ал үчүн бизге ошол эле баягы эле кайта жер болуп калат, производство. Биз ошого эле такап атабыз. Антак биздин өзүңөр деле көрдүңөр, проекти, программабыз приземленный. Асмандан жылдызды алып берем дегенибиз жок биздики. Биз реальность менен баратабыз. Кудайым буйрса, эртең эл бизди колдосо, биз барып туруп реально иштейбиз. Жомок айтпайбыз, баягы эле трансформатор, же болбосо столба, же бир спортзал салып берем дебейбиз. Депутат никогда сала албайт. Просто биз себепчи болуп ошол
Например, мен азыр проекттерде өзүнүн программабыз бар, таза суу менен камсыз болбогон айылдарыбыз да көп да. Мындай эми ачык айтыш керек муну. Бар. Ошолорго таза суу киргизүү үчүн заявкаларды бердирип, киргизип, ошону анан Госстройдун аркасынан сая түшүп, комитеттерде карап атканда, бюджетти бөлүп атканда, могу биздин эмелерди карабайсыңарбы деп аркасынан сайып түшүп, жылдырсак болот. Контролдопчу. Элдин өкүлү деген бул ошол элдин, ошол өрөөндүн элинин жоопкерчилиги менен баратабыз да. Кудайым буйрса, баргандан кийин ошо эл үчүн уже иштеп бериш керек. Бир бутубуз Бишкекте, бир бутубуз Көлдө болуп иштеш керек. Анан алып мандатты 5 жылга жоголуп кеткен бул кереги да жок. Ошол себептен биз иштеп бериш керек деп ошол пландар менен баратабыз. Жооптор болду. Жыйынтыктоочу сурообуз болсун. Кыска нуска жооп берип коюңуз. Эл сизден эмнени күтсө болот? Биз эми элден биз бир нерсени эле сурап атабыз. Бизге ишенип, добушун берсе, биз де ошол жогорку кеңешке ишенип, бизге ушул жоопкерчиликти жүктөп берсе, биз иштеп беребиз деп баратабыз. Биздин азыр командабыз. Биз ошо жана жогоруда айткандай эле приземленный эле пландар, приземленный программа, биз өзүбүз ошо карапайым элден чыгып атабыз. Ушул жерден мына область тааныган врачтын баласы катары, ошол эл ушул жерде өскөн, ушул жерде суусун ичкен адам катары биз ошо өзүбүздүн элибиз үчүн эртең келип көмүлө турган ушул жербиз биз. Анан жомок айтып биз 5 жылга жоголуп андай менен барбаш керекпиз. Ошол себептен бир бутубуз Көлдө, бир бутубуз Бишкекте болуп эл менен прямо иштеш керек. Биз ошол элдин көйгөйүн угуп, жана айтып атпайм, могу штабта ачылган штабтарды эртең депутатты кабылдама кылып калтырып, ошол жерде биз өзүм келип, ошол жерде элдин арыздооматын угуп, арыздарын алып каттап, ошолорду чечип, 30 адамдын арызын алсак да 1-2 жуманын ичинде ошонун 5-өнүн чечип жардам бере алсак, биз өтө чоң плюс болобуз. Бул жерде мен элдин арыздооматын биз мен школа, например, өзүмдүн прокуратуранын школасынан өтө көп нерсе үйрөндүм да. Прокуратурага көп адамдар келет да. Акыркы бир үмүтү менен арыз жазып келет. Ошону мындай көңүл буруп, кунт коюп, арызын чуркап, тияк бияк органдар, например, бир айыл өкмөт анын укуктарын бузуп койсо, ошо айыл өкмөт үстүнөн арыз жазып берсе, барып ордунан чечип, жер вопросун чечип койсоң, ушундай бата берет. Мына мен бүгүнкү күнү ошо Ош эли баягы мага чалып ушу аттанып атырсың, туура, молодец, өзүңдүн элиңе, Көлдүн кулунусуң, иштеп бер. Биз сага ишенебиз деп Оштон да ушундай звоноктор болду да. Мен эми Ошто иштегениме байланыштуу иштеп калганда батасын берип видеолорду жөнөтүштү. Мындай да бул адамды карапайым адам колдойт да. Ошол мен, может быть, ошол 30 гектар, 50 гектар жана незаконно берилип кеткен жерлерди, заводдорду, иштелбей эле турган заводду кайтарган үчүн мен ошол бир адам жаман көрүшүм мүмкүн, ошол айыл өкмөттүн адамы. Бирок ошол жердеги 10 айыл, бул, например, Кара Сууну караганда, же өзгөнү караганда 10 айыл деген бул 5000, 10 000 адам разы деген нерсе да. Бул адамдын ошо карапайым калктын батасын алыш керек, разычылыгын алыш керек. Биз деле ошо менен иштеп коюп атабыз. Мен бүгүнкү күнү башын сайып эмеге келатам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич да таза шайлоо болот деп убада берди го элдин астына. Биз ошого ишенип биз келатабыз. Мурункудай болбойт, таза келет, таза болот деген үчүн келатабыз. Элибиздин ишеничин актап иштеп берели деп келатабыз биздин команда. Бүгүн менин деле ошол оюм, ниетим ошол. Эми ниетти биз мындай айтып атабыз, бирок жүрөктөгү кандай ниет болгонун бул только Кудай Таала көрө алат. Андан эч ким көрө албайт. Ошон үчүн эл бизге ишенип берген болсо, бүгүнкү күнү да болот. Айрым депутаттар келет, ушу асмандагы баягы эле элди караңгы деп алдашат. Баягы эле трансформатор столба салып беребиз дешет, стадион деп келет. Бирок эл тетиги кабинкага киргенде шайлоодо бул өзүнүн совести болот, Кудай болот, башка эч ким болбойт ал жерде. Ошон үчүн эч кимден коркпоштон, мурдагыдай жанагы птичкаң койгон телефонго тартып алып, акчаңды азыр бердим, калган тияктан бересиң деген жок могу жерде. Бүгүнкү мына көчө көрдүк, уже Бишкектен первый задержаниялар Кудай буйрса башталды.
подкуп болсо мен элге деле кайрылып кетет элем. Бирөө силерге акча предлагать этип атса, ошо 5 миң, 10 миң 5 жылга аны элди сатып алып 5 жылга 5 миң сом сатып алып келген депутат жыргатпайт, элди жыргатпайт. Акча менен келген адам депутат, мен мындай ойлойм да, буга элдин келечеги дагы, могу өрөөндүн, райондордун келечеги да бар иш. Ошол себептен таза мындай иштейм деген балдарды Көлдүн эли биякта азыр биздин могу райондогулар өтө мындай күчтүү адамдар чыккан действительно. Ошол эле Иса Акынбаевдер чыккан, Мамакеевдер эме карагандачы күчтүүлөр чыккан. Биздин акылман көп инсандар бар. Ошону мен балдар менен сөзсөк дагы көп айтып атат да, действительно уже элде эле ушундай жакшы иштей турган, эл үчүн иштеп бере турган депутаттарды жаңы дем, жаңы жүздөрдү каалап атат деп атат. Биз баягы күнү эми бизде анча агитатор алганга деле акчабыз жок экен, мындай карасакчы, өз командабыз, балдар, баары эле ошол миллиардерлер жок да. Эми бүгүнкү күнү азыр биз менен аттайлашып бараткан айрым аркасында чоң партиясы бар, депутаттын балдары бар атат, депутаттар бар атат. Ошол эле 15-20 жылдан бери саясатта жүргөн депутаттар бар атат. Аларда акча может быть көп. Ошол эле жана Райым Миллиондун партиясы атат, Мекенин Кыргызстандын мешөктөп акча тараткан депутаттары бар атат, мындай. Бирок ошолорго деле тең тайлаш биз барып өзүбүздүн мындай, мен неге мындай сүйүнтүп көлгө келип мындай элдер менен жолугуп атканда деле өзүнүн башка айылдардын мындай өзү деле спортто жүргөн спортсмендер менен полигон жолугуп аткенсиң, жолугуп сөзсөк мындай молодежьдор менен ушундай бизде агитатор деле анча эмес, мындай бирок бир-эки агитатор хорошо эметели канча сом болот, эмне болот десек, мындай планыбызды мындай кылайлы, эмне кылайлы десекчи, элдер деле ошону мындай мен эмне жакты мага. Баягы бир айылын айтпай эле коеюн, бирок молодой бир бала 90 канчанчы тоже спортсмен экен. Анан сиз байке деди, ушу программаңызды ишке ашырып бергенге сөз бересизби деди да. Эркексиз, офицер экенсиз, при погонах, офицерлерди биз мындай человек чести деп билебиз, сөз бересизби деди да. Мен сөз берем деди. Кудайым буйрса ниеттибиз биз ошол иштеп беребиз деп баратып атсам, кол бериңизчи деди. 15-20 чакты бала турат, кол берди. Мен байке өзүмдүн эле абам экенсиз, мен сизге мындай эле, мен хотя мен айылман эмес, мен район эмес, ал балачы мындай өзүн мындай күйө турган экенсиз, мен сиздин мындай күйө турганыңызды көрдүм деп атат да. Анан мен сизге 1 сом жок деле иштеп берем байке дейт. Мен өзүм бир шаурмаханага бир нерсе иштетем дейт. Кудайга шүгүр байке дейт. Акчаңыз деле керек жок. Мындай иштеп беребиз, от души чукап берели деди да. Ошол вот этот радует да, то, что не все потеряно да. Бардык эле нерсе бар, акчага такалбайт экен. Значит, уже ойгонгон молодежь бар экен. Уже кээ бир атты баштылар да алыптыр, каждый айылдан 10дон агитатор алып атат, 5тен агитатор алып атат, 20 миңден берип атат. Бирок баары эле акча менен болбойт. Бул жерге эме бергендер уже 15 жылдан бери эле депутат болуп баягы эле сөздөрүн айта берген болсо, эл уже ойгонуп калыптыр дейм да. Мен уже молодежьдон молодой поколение менен көп жолуктум, почти 80% встречада. Ошол жерден байкадым да. Оказывается, уже молодежь уже башка сознание менен уже болуп калыптыр да. Акыркы өткөнкү 20-жылдагы жана жоюлуп кеткен шайлоо көп нерсени үйрөткөн экен да. Көп нерсени үйлөтүп, эл жана 30 жылдан берки уже угуп келаткан жанагы столба трансформатор деген жомоктордон эме стадион эме салып берем, спортзал салып берем деген жомоктордон уже ишенбей калыптыр. Тем более бүгүнкү күнү да биздин президентибиз Садырдоо Кожоевич айтты да, таза шайлоо болот. Депутаттар, Камчы Кыдыршаевич да ошону айтты. Депутат болгон бала, адам никогда бир эмени салбайт. Аны биз бийлик салабыз деди да. Бийлик салат действительно. Бюджетти биз бекитебиз, эл менен бийликтин ортосунда өкүл, көпүрө, элдин өкүлү и мыйзамга мындай элге керектүү жана мыйзамдар жаш керек да. Бизде настолько мыйзамдар. Мен бул депутатка барганга да эмне себеп болду деймби? Бул биз эми ушул 11 жылдан бери мыйзам менен иштеген органдарда иштеп, муну көрдүм да. Көп нерсе көрдүм. Ана мыйзамдар бизде мындай эми баарын жамандаш эмес, бирок сырой мыйзамдар өтө көп да.
мындай жанагы ишкерлерге бюрократия мыйзамдары көп, налоговый законодательство өтө көп, жер кодекстеринде, жер мыйзамдарында толтурат да мына адамдарга минус болуп аткан нерселер. Анан, например, даже мындай айылдын турмушун алайлы, пособие алыш үчүн бир стиральный машина же бир Nexia болсо, же бир Жигулиси болсо, же телевизор болсо болбойт деп мыйзамдын а законун бул неметип атпайбы? Бул жерде эми анан мен прокуратурада жүргөндө да ушундайды көрдүм. Например, алимент төлөөчү бир алимент эми алимент сот кесип берет да, сот кесип берет, анан алиментти тиги 300 миң, 400 миңге чейин төлөбөй жүрө берет. Аягында тергөөчү милицияныкы иш козгойт, сотко жиберет, сот көргөндө тиги не кылбасыңар дейт да. Максимум 20 миң штраф экен го дейт. Ошо менен чыгып кетет да эртеси күнчү. И всё. А согласно конституции бир кылмышка бир жолу жоопкерчилик деп. 20 миң сомду мамлекетке төлөп коет. 2 күндөн кийин ошол жанагы 4 баланы жетелеген келин келет да. Мындай кийимин карасаң да эми Кудайга шүгүр. Эптеп байкушта. А тиги баланын жана сотко барганда күйөөсү, мурдак күйөөсү мындай лининг кийип алган, мындай отурат да. Не кыласыңар дейт да. Эртеси ошол келин келет 4 баласы менен. Майке эмне болду? Ушул элеби? Ушулбу? Мындай акыйкаттык дейт да. Тиги 20 миң сом төлөп коет экен что, кам 400 миңди төлөбөйм деди го соттон. Не болуп атайм дейт да. Ошондо мондай биздин мыйзамдар менен то, что мы не можем его чем-то жоопкерчиликке тартып, жестко кыла албаганы үчүн мындай бетиң жымырайт да. Тиги эмне дей албайсың? Мындай мыйзам ушундай экен. Эми эже дегенге эми барбайсың айтыпчы. Ошолор мага мындай аягында мындай бир эме боло баштады да, мындай жүрөгүмө көп жылдан бери өкпөгөн. Анан акыркы Каргашол окуя, тиги Айсулунукун көрдүңүз интернетте чыкты. Анан тиги жанагы шектүү адамды айтып атышпайбы? 4 жолу, 3 жолу судимость экен, именно ошол за насилие судимый депчи. Ал жерде мындай караганда сот чыгарып ийиптир деп атат да. Мыйзамды эми жана судья деле өзү деле сүйлөп турган, мен интернеттен көрүп калдым. Ал жерде мыйзамда жогорку кеңеш, ошол вакыттагы депутаттар ушул кылмыш үчүн, зөөкүрлүк үчүн 2 жыл бул 2 жыл эмеге эркин ажыратылат, анан условно берилет, же болбосо тостум арыз менен жабылат деп. Мо кара менен ак кагазга жазып атса депутат, сот ошондон чыгып кете албайт да. Ошону жазган боюнча эле соттоду да. И ошол привело нас к тому, что баарыбызда эми Кудай сактасын, баарыбызда кыз бар, баарыбызда бала бар. Мыйзам күчтүү болмоюнча ошондой маньяктар, ошондой 7 кыздын эметкендер, өлтүргөндөр ушинтип жүрө берет экен да. И муну тергөөчү да эчтеке кыла албайт экен, сот да эчтеке кыла албайт экен, прокурор да эчтеке кыла албайт. Себеби ал жерде ошондой мыйзам жазылган болсо, прокурор дагы, сот дагы, милиция кызматкери дагы ошондон чыга албайт да. Чыга албайт действительно. Ошол себептен мыйзамдар жакшы жазылыш керек. Мына биз азыр ОПГлар менен да мына күрөштүк. Мен ошол ОПГ менен күрөшүү системада мен ошондо укук көргөндө өзүм прокуратурада иштеп атып, ошол жерде органдарчы мына буну тарых алдында муну айтып коюш керек. Ошол эле прокуратура, ошол эле соттор, ошол эле ГКМБ, ошол эле милиция ОПГ менен башын сайып, үй бүлөсүнүн өмүрү менен деле мындай тобокелге коюп туруп күрөшүп, ОПГны мына бүгүнкү күнү өлкө жетекчилиги айткандай тазалады да, действительно тазалады. Биз ошол эле милиция кызматкери бир нерсе болсо баары эле ошо милицияга чуркап барат. Милицияга байке жардам бер, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, алдап кетти, уруп кетти дейт. Ошон үчүн милиция кызматкерлерин дагы, булардын ошол УКМК кызматкерлерин, прокурор, сот булардын баарынын кылган эмгегин сыйлаш керекпиз. Действительно, булар аягында барып, ошо жана мен айткандай эле жардам сурап милицияга барып атпайлыбы, бир нерсе жоготсо деле ошондой эле да. Ошол себептен бул деле ошо кыргыздын балдары, кыргыздын кыран башын тобокелге сайып туруп ошол кылмыштуу топтор менен күрөшкөн балдар, үй бүлөлөрүн күн түн нада будет көрбөй органда иштегенде бул мындай жон терин менен сезгендей эме да, эртең менен кетип атканда балаң
кыздарың уктап аткан болот, түнкү саат 12-ге чейин иштеп, түн ошол эле мамлекетке тиги жерди кайтарыш керек, муну кайтарыш керек, бул кылмыш менен күрөшүш керек, ОПГ менен күрөшүш керек деп жүрүп, түнгө келгенде дагы бала чакаң уктап аткан болот да. То есть не видишь дейт го, жанагы балдарың өсүп атканын көрбөй каласың да дарыча. Ошондой башын сайып иштеген эмелер иштейт да, патриоттор. Көз жаш келип жатасыз. Ошон үчүн аягында биз деле ошол жерден чыгып эмне дейт эле, ушул мыйзамдар менен иштеп, ушул элибиз жерибизге кызмат кылып, биз башынан эле ушул менин 7-класстагы лицейде окуганда деле патриотизмди жана ушул госслужба, мугалимдин, врачтын үйүндө өскөндөй эле мектепте барганда да 7-класста биз лицейде Караколдо тургузуп алып эртең менен 8-де Кыргызстан гимн ырдайсың да. Ошондо бизде агайлар ошондо эле бизге мындай куйчу экен да патриотизмдичи. Ошол себептен бүгүнкү күнү мен открыто могу сказать да, азыркы биздин округ боюнча бараткан башкаларды жамандаш эмес, башкаларды эле тааныйм, билем, өзүмдүн абаларым, жанагы өзүмдүн эжелерим, жанагы эми аттарын айтпай эле коеюн, бирок действительно ушул мамлекетке эмгеги сиңгендер может баратат. Эми адамдын жүрөгүн, ниетин биле албайсың, только Кудай билет. Бирок ушул кандидаттардын арасынан дагы мен менен мекенчилдикти, патриотизмди эч ким талаша албайт деп атам да. Мен настолько патриотмун да. Эми бул мактаныш эмес, бирок эми өзүм жөнүндө айтып кетсем ушундай болот. Ошол атак программабыз ошол биздики. Көңүл бөлгөнүңүзгө рахмат. Чоң рахмат сизге. Ушундай бир өзөктү өрттөп турган бир өзгөчө майда көйгөйлөргө чейин талкуулап, түшүндүрүп айтып бердиңиздер. Ошолорду козгоп жана чечүү жолдорун түшүндүрүп атасыздар. Эл үчүн күйүп атканыңыз, калк үчүн кам көрүп атканыңыз билинип турду. Мен сизди ачамго деп бул жака чакырдым эле, бирок сиз мени ачкандай болдуңуз да. Анан урматтуу көрүүчүлөр, эмне дейбиз, Мерканов Адилет Асанович Кыргыздын кыран, чыган жигиттеринин бири. Баардык көйгөйлөрдү сиз баягы айылда ичинен, жең ичинен көрүп жүрүп, анан кайра барып күч түзүмүндө, органда иштеп, үстүнөн карап, элдин көйгөйүн бирден угуп, адилет, акыйкаттыктын үстүндө иштеп, көп маселени майда чүйдөсүнө чейин баягы билип, сезип калыптырсыз да, жон териңиз мененчи. Анан программаңыз бизге аябай жакты. Эмне дейм, урматтуу менин кыргыз элим, 27 округдан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине талапкер Мерканов Адилет Асанович мырзадан бүгүн маек курдук, жооп алдык, программасын уктук. Мыктыны тандаңыз, таза шайлоо үчүн таза ниет менен барыңыз, патриот болуңуз, кайдыгер карабаңыз.